Акылбек Дамылак Алла разы болсын. Көп жүгірді, көп дуа қылды, көп ыйлады. Ошон үчүн мартаң яткесиңиз, ошон үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, баарыңыздардан суранып кете турган нерсебиз бүгүнкү күн ушундай бир күн, Ордолуу шаарыбыздын Анар Кичи районунда чоң жакшы жышан бул илим борборунун ачылышы. Жамаат, аксакалдар, эми бир-эки сөз. Биринчиден, Кыргызстан мусулмандар дини башкармасынын Азирети Муфти Максат Ажынын атынан, Алымдар Кеңешинин төрагасы Абшүкүр Ажын атынан, Ордолуу шаарыбыздагы Имам Азам окуу борборунун ачылуу азаны кут болсун деп баарыңыздан куттап кетейин. Экинчиден айта турган сөзүбүз, урматтуу аксакалдар, эми жалгыз аттын путунан чаң чыкпайт. Мына бул жигит, бул жигитке Алла разы болсун. Ыйлады, дуа кылды. Колунан келген жумушту кылды. Бирөөгө зарыкты, кыйынга зары болду, карыз болду. Бирок мына окуу борборду келишим түзүп туруп, расмий түрдө бүгүн ушул окуу борбордун лицензиясы бар. Буга эч ким мамлекет дагы претензия кыла албайт, эч ким претензия кыла албайт. Мыйзамдын чегинде, мындайча айтканда, өтө устаттын негизинде бул окуу борбору түзүлдү. Ачылуу аземге мына Нурал Дамыла келип отурат, Марык Дамыла келип отурат, Каныбек инибиз турат, Рустан инибиз турат, Улуга акелер турат, мына Өмөрал Дамыла келип отурат, Акылбек, мына Алайбектер турат. Эми 3 кишиге жардам берели аксакал. Жардамыбыз эле балдар жүрөтөйдү. Түшүнүңүздөрбү? Балдарды мына кайсы малда келишин түзүп берет, ушуга толук жардам берели. Ушул жерде коомчулукту окутуш эми сиз менен биздин милдетибиз. Мен сиздерден суранып кетем. Ошон үчүн Акылбек Алтынбашың аман болсун. Ишиңерде ийгилик болсун, сиздердин келген кадамыңарда жакшылык болсун. Ушул окуу борбордо ар дайым Алланын жакшылыгы болуп турсун. Кылабыз, тилеп кетебиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Имам Азам Абу Ханифа окуу борборунда 30га жакын адам билим алат. Окуу борбор диний багытта болгондуктан шариаттын негизинде тартиптер орнотулган. Маселен, эркектер менен аялдар эки башка бөлмөдө окутулууда. Ал эми билим алууну каалагандардын жашы 7ден 70ке чейинкилерди түзөт. Бизге берген сабактарынан алдык, биз түшүндүк. Араб алфавитинин ушунчалык көңүлүбүздү коюп окуп атабыз. Азыр болсо Куранга жакындап калдык да. Мен өзүм эң карыганы мен элем, анан өзүм аракет жасап, ушулардын берген немелер окуткан эжекелерибиз, агайларыбыз да бизге ушунчалык ынтасын коюп үйрөтүп атышат. Биз ушуларга миң мартаба рахмат айтабыз. Окуу жай 5 айдан бери ислам таалимдерин үйрөтүп келүүдө. Бул убакыт аралыгында билимин жогорулатып, Куранды мыкты өздөштүргөндөрү да бар. Мен түшкү саат 1де келип, асырга чейин саат 4ке чейин сабак алып кетем. Бул жакта бүт шарттар аябай жакшы. Анын үстүнөн азыр кышта келип калды, отопление бардыгы, жылуу, тамак аш, даараткана бардыгы бар бул жакта. هو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير الصبح بدا من طلعته والليل تجا من وفرته فقى الرسل فضلا وعلا أهدى سبلا لدلالته. Окуу борборунун жетекчиси билдиргендей, мында билим алып жаткандардын калуучулары гана ак төлөп окшат. Имаратка ай сайын төлөнүүчү 11 000 сом өлчөмүндөгү ижара акыга демөөрчүлөр колдоо көрсөтүшөт. Эми
бизге чындыгында бир окуу жайга жер алып берген адам болсо жакшы болот эле. Бүгүнкү күндө муктаж болгон жерибиз ошол. Ошол жерге айлана сөйлөөдөн көзөмөлдөп койгон жерлерибиз бар. Ошол бизде тилекке каршы каражат жагыбыз жетпейт. Ислам динин терс жолдо жайылткандардын кесепетинен түрдүү агымдардын катары толукталып жатканы бүгүнкү коомдун көйгөйү болууда. Мындан улам атайын окуу борборлору аркылуу билимди тереңдетип, ислам динин ак ниеттүү колдонууга болот дешет аксакалдар. Биздин эрежебиз боюнча, ислам эрежеси боюнча биз канча кааласак да, канча берсек, канча саным кошсок дагы бул арзыбай турган нерсе. Ошон үчүн баары ушуларды колдошко мен өзүбүздүн багыттагы адамдарыбызды мен чакырып кетет элем. Эске сала кетсек, Имам Азам Абу Ханифа окуу борбору август айынан бери иштеп жатат. Дариги Анар Кичи району 9. Мээрим Осмоналыкызы, Кыялбек Мурзахматов, Нур Ньюс.